Жазира Талайбекова Садыр Жапаровдун элди акчаңарды алтын менен сактагыла деген стратегиялык планы акталууда. Forbes жана коммерсант медиалардын макаласында алтындын баасы болуп көрбөгөндө чекке жетип, унциясы $2150 ашканы белгиленген. Талдоочулар баалуу металлдардын баасы өзүнүн рекордун жаңыртып, $2000 жогору бойдон калышы мүмкүн деп болжолдошууда. Алтындын наркынын өсүшүнүн негизги себептери катары серепчилер геосаясий тирешүү жана доллардын алсыздыгын көрсөтүүдө. Эске салсак, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 28 февралындагы кайрылуусунда жарандарга алдыдагы кризистин алдын алуу үчүн алтын сатып алууну, капиталды алтын менен карамоону сунуштаган. Мындай кеңештер Садыр Жапаровдун дүйнөлүк экономиканы талдоодогу кыракылыгын көрсөтүп, анын стратегиялык ой жүгүртүүсүн окуялардан кеминде 2 жыл алдыда экенин тастыктап, анын сунуштарына көңүл буруунун маанилүүлүгүн баса белгилейт десем жаңылышпайм. Азыркы эле берилип аткан эле Кыргыз Жылкам Союз берип аткан эле сумманы берип аткан эле объемду берели быйыл. Анан кыштай мониторинг кылып чыгасыңар силер. Бүт ошол эмелерди канча шаар болсо ошону 20 шаарбы, 20, 30 шаар, 30 бардыгын мониторинг кылып, баягыдай хронометраж кылып чыгасыңар, 4-5тен баланы коесуңар алып барып туруп, 1 сутка отуруп туруп, эртең менен тең, эртеси эртең мененке чейин, түшүндүңөр а? Ошондо эле белгилүү болот да, канча көмүр жагылды, канча мазут жагылды, анан температуранын берилиши канча болду. Ушуну менен эле чыгып калат бүт барды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн модернизациялоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 25 мартта Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасын реформалоо жана модернизациялоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысы техникалык экономикалык көрсөткүчтөр, жетишилген жыйынтыктар, ошондой эле ишкананы оптималдаштыруу жана реформалоо боюнча пландар тууралуу маалымат берилди. Энергетика министри Талайбек Ибраев билдиргендей, учурда Кыргыз жылуулук энергонун балансында 160 отканы бар. Алар республика боюнча 53226 абонентти жылуулук менен камсыз кылат. Көрсөтүлгөн керектөөчүлөрдүн 75% жеке адамдар түзөт. Ал белгилегендей, 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча аймактык филиалдардын биригүүсүндө, ошондой эле ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жакшыртуунун жыйынтыгында ишкананын таза кирешеси 111 миллион сомду түздү. Ошону менен бирге Талайбек Ибраев тарифтин төмөндүгүнөн улам калк үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттин субсидия катары 2 миллиард сомго жакын каражат бөлүнүп жатканын белгиледи. Маалыматты угуп, президент жылуулук берүү системасында коррупциялык көрүнүштөр болуп жатканын баса белгилеп, ал жогорку кеңештин депутаты кезинде эле ишкананы реформалоо маселеси бир нече жолу көтөргөнүн эске салды. Садыр Жапаров Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн ыкчам тартипте кайра карап чыгуу, жергиликтүү бийлик жетекчилеринин жоопкерчилигин жогорулатуу жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу чыгымдоону камсыздоо зарылдыгын белгиледи. Ал мэрлердин, акимдердин жана президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүн баалоонун критерийлеринин бири абоненттерди жылуулук менен камсыз кылуу жана жылуулук менен камсыздоо объектилеринин өзүн өзү актоочу деңгээлге чыгаруу боюнча көрсөткүчтөр болушу керектигин баса белгиледи. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жылуулук менен камсыздоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган чаралардын комплексин кабыл алуу жана анын мөөнөтү аяктаганда субсидия төлөө токтотууларын белгилөөнү тапшырды.